Помогите нам собрать немного денег. Мы не хотим остаться без папы. Ну, пожалуйста. Можете заплатить хотя бы немного. Мы будем рады, если вы поможете нам. Просто помогите нам. Нам не хватает всего немного денег. Заплатите сколько сможете. Просто помогите нам, пожалуйста. Наш папа уехал уже в Индию, и там ему сделают операцию по пересадке печени. Пожалуйста, помогите. Саламатсыңарбы, кайрымдуу элим. Мына мен ушул айдын башында сиздерге кайрылуу жасап чыктым эле. Кудай каалам Марат бул балдардын атасы. Мен келинимдин жалгыз гана байкеси, ата ордуна ата, эне ордуна эне болгон. Ушундай жаман оору менен чалдыгып калып Индияга кетишти. Болгон каражатты жыйнадык, бирок дагы эле жетишсиздик болуп жатат. Кагалайым элим, силерден жалынып жалбарып суранарбыз. 20 сомбу, 10 сомбу колуңардан келген жакшылыгыңарды аябагылачы. Ушу балдарым дагы Мараттын жолун жолдоп, булар дагы ата-энесиз калып калбасын. Азыр Индияда, азыркы учурда мен уулум менен келиним коштоп кетишти. Бир тууган келиним, бир тууган байкеси жалгыз гана кара чечекей. Ошонун боорун алмаштырмак болушту. Азыр мына бүгүн комиссияга киришип атат. Бирок каражат жетишсиз. $9000 жетишсиз болуп жатат. Карапайым элим, карап турбагылачы четте. Кичинеден болсо да салымыңарды кошкула. Аллахым силерге 1000 эселеп берсин. Орду бар эле, бирок алар бул дүйнөдөн эрте өтүп кеткендиктен алардын аты үчүн да мен суранып отурам сиздерден. Карапайым элим, Марат ушунчалык жакшы бала. Жашоого акысы бар. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кагылайын элим. Урматтуу кыргыз элим, мен жолдошум Марат азыркы учурда Индияда боорун алмаштыруу алдында турат, операция учурунда. Ошого кичине акча каражаты жетпей жатат. Бизге колуңуздардан келишинче жардам берип койсоңуздар көп түкүрсө көл болот дейт. Андыктан ушул кайрымдуу боорукер адамдардан суранат элем, ушул аз-аздан болсо да жардам берип койсоңуздар. Биз жолдоштун эртарак айыгып, биздин жаныбызга келишин каалайбыз. Биз үчүн анын жашашы өтө маанилүү. Ошон үчүн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берип койсоңуздар, сиздерден суранабыз. Сегодня вот Марат пришел, алхамдулилlah, у него вот есть уже почти все хорошо есть, но стабильная ситуация есть сейчас. Ну, сросы печени есть, вода собирается, желудок чуть побольше есть, мы лекарства даем, контролируем. Ну и скоро операция есть, пересадка. Уже мы почти уже готовились. Идет уже дело постепенно идет это. Ну, Марат байке чуть деньгами чуть проблема есть. So я всех скажу, и пожалуйста, Марат байке тоже помогите. Еще до этого тоже видео был. Сейчас тоже, ну, мне тоже сказали, что чуть деньги не хватает, и оттуда тоже. So, иншаллах, Роман, я всех скажу, помогите. Марат такая, все, можете сказать, брат, что как есть, как мы помогаем, через как вы приехали, что, как, вот, есть все ситуация сейчас. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу азыр ушу Индиядабыз. Ушу кайрымдуу бол коомдук фондго ошонун жетекчиси Азамат Байматов мырза жана анын колунда иштеген команда жигиттер, кыздар жана бул жактагы мына актар
бизге болгон шарттарды түзүп, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ушу анализдерди тездетип операцияга буюрса жетип калдык. Операцияны гана күтүп турабыз. Ошо операцияга азыр бизде $9,000 өлчөмүндөгү акча каражаты жетпей турат. Ошол токтолуп эле калган болсо, буюрса операцияга киребиз. Анализдерибиздин баардык результаттары чыгып, буюрса операцияга даярбыз. Терең ыраазычылык билдирем кыргыз элиме, буга чейинки жардам берген кыргыз элим, туугандар, классташтар, достор баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Аллахтын баардыгына бекем ден соолук, бакубат жашоо, эки дүйнө бактылуулукту насип эткен болсун. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем ушул кайрымдуу коомдук сапка жана Азамат Байматовдун командасына. Бул жакта бизге бүт шарттарды түзүп, анализдерге эч очередке тургузбай баардык шарттарды каратып берип аткан Актар мырзага терең ыраазычылык билдирем. Как приехали вот Марат Ака, уже неделю прошел, да? В неделю уже все готово есть, мы скоро, иншаллах, присадка. Мы здесь побыстрее, где 10 дней максимум, иншаллах, Роман, операция мы постараемся делать, чтобы тот тяжелый состав. Сестра, хотите сказать что-то? Вот Марат такая сестра есть, она донором будет, она вообще большое сердце есть, вот брату помогает сильнее, это очень хорошее, это позитивное, или она что же есть? Assalamu alaikum, kırgız elim. Aksiyonlarının basını çatağız. 10 gün içinde operasyonun başlamıştı. Kalya. 10 gün içinde operasyonu hazırda gündür. Yaparız bundan aksiyonun belirtileri. Sizlerle kararlı ketiriz. Kısa koyduğu, aldığınız bilgi, sizlerden de koyduğunuzda sizlerden Allah razı olsun. Çoğunlukla